ар бир жерде, ар бир мисалы, ар бир мамлекеттик жумушка же болбосо депутаттыкка, жергиликтүү кеңеште алып атканда чындыгында аша чаппаш керек. Чындыгында эгер буга чейинки соттолгон болсо, же болбосо буга чейинки мыйзамсыз туура эмес иштерди алып барып, же болбосо ошондой эле сиздер айтып аткандай кирим чөйрөсүнө аралашып, ошол жерде далилденген болсо, бүгүнкү күнү бизде бунун эки тарабы болуп атпайбы? Жакшы бир спортсмендерди, же болбосо бир өзүнө тең жигиттердин бардыгын эле аралаштырып, бул ушул тарап болуш керек деген мындай чечимдерди коюп эле алып кетип атат. Аны үчүн сотто көрсөтүлүп, сотто ушу доказательство болуш керек да. Мына ошого карап туруп ишти алып барса жакшыраак болмок да. Мен колдойт элем, эгерде чындыгында ошондой соттолгон, же болбосо ошондой далилденген фактылар болсо, ошондой коюш керек. Жөн эле ушундай эле жала жаап эле бүгүнкү күнү өзүнө тең балдар, же болбосо спортсмендер, же болбосо өзүнө ушундай бир эртең бир Кыргызстанга бир пайдасын тийгизе турган жигиттер көп да. Ошолордун мындай мамлекетке кызмат кылам, элиме, жериме кызмат кылам дегендердин ушундай бир талабын мындай эме кылып койбош керек да, чектеп койбош керек.